Салам урматтуу угармандар, Мирел менен Аку силер менен кандайсыңар деп айтпай кетейин. Эми мурунку выходнойлор бүттү, жумушка чыгыш керек, баарыңар иштеп атасыңар болуш керек. Жаңы жылдын маанайы бүтүп калды болуш керек. Бирок кыш алдыда дагы эс алсак да болот экен. Же болбосо чилдеде үшүп жатасыңарбы деп. Арбаңыздар, жалпы кыргыз элибиз. Биз сиздер менен чогубуз. Аку жана Мирел жогоруда айтылгандай эле бүгүн дагы үйдөгү тазалык жөнүндө сөз кылып атабыз. Ушу эмнеге билбейм, жана кышындачы үйлөрдө от жагасың го, үйдүн ичинен от жагасың го, ошондо баягы гүлдү чыгарганда монтип пыр учуп, анан үй жиналганың билинбей, терезелериң кирдеп калган маалда азырчы анан сыртка чыгып терезени тим эле шыпылдап жууяйын дейсиң, бирок эшик суук, анан ушундай бир үйдө эмептеп аз жаз келсин, анан жазында үйдү укмуш бир ремонттоп жыйнап албасам деп аткан маал. Бирок ошентсе дагы биз азыр жалпы үйдөгү тазалык жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Мен кичинекейимде үйдөн жалгыз кыз болгондуктан бутуңарды чечип киргиле дегенде анан атам тамашалап, мына төбөбүз менен кирип баратабыз, төбөм менен басып баратам деп анан тамашалап үйгө кирчү эле да. Анткени үйдө таза болушун аябай жакшы көрчүмүн. Анан байкелерин эркектер болгондуктан алар дагы эмне болмок эле, мына акырын эле басып кетем деп басканда издери балтайып калып калганда анан аябай илачымын таарыныпчы. Эмнеге мен үй жинасам силер ушинтесиңер депчи. Анан кийин бир топко чейин ой жөн кой, таштап кой мейли дечи да, апамчы жөн кой деп. Анан кийин ушул бул жумуштан бир сонун материалды окуп алып, анан сүйүнүп көтөрүп барып, мына көрсө меники туура болчу экен да деп анан ал жерде эмне дейт дебейсиңби? Үйдөгү тазалык аябай маанилүү ролду ойнойт экен. Бул адамдын мээсинде дагы хаос болбош үчүн, адамдын жан дүйнөсүндө хаос болбош үчүн, баардык нерсе иреттүү болуш үчүн үйдөгү тазалык дагы чоң ролду ойнойт экен да. Андыктан эгерде үйдө таза болуп, үйдө мондай жакшы жайлуу болуп турса, адам ал жактан эс ала алат дейт. Ал жакта сен өзүңдү комфортно сезесиң дейт да. Анан бул маанилүү ролду ойнойт. Түзмөн-түз мындай баягы тиешеси жок болсо да, бирок мааниси аябай зор дейт. Анан көрдүңөрбү, көрсөм деп анан кийин айтып калдым. Мен өзүмдүн эсимде, мен жалгыз жашап калган убакыт болуп калды квартирада. Анан мындай болчу да, мен болсо бир тазалайм, ошо менен көпкө тазалабай туруп, анан кийин убакыт келгенде кайра алып туруп тазалап коем да. Ошондо мындай, мен негизи тамак аш менен ушу үйдү тазалоо деген эмеге кандай десем, жок деп деле айтпайм, бирок эми мындаймын да, мен тазалай баштасам мага жагымдуу эле иш. Муну мен кечке кыла берем да. Бир жерди шашпай, тазалап, тигини кылып, анан мен үйдү жыйнаганым эртеден кечке чейин болуп кетиши мүмкүн да. Анан ошентип мындай чарчаганыман бир жолу эле тазалайм да. Бир тазалайм, жана генеральный уборка деп коет го, тазалап коем, анан кийин ошентип алып бир айлап кээде тебе койгон учурларында болуптур да. Тамак жасаганда деле ошондой сыяктуу, айтып эмес беле, негизи апасы же кыздар тойгузуп коюш үчүн тамак жасайт дейт да. Эркектер болсо эмне үчүн жакшы тамак жасайт десе, алар болсо буга мындай көңүлдөнүп, ушундай жакшы жасайын деп, дамдуу болсун деген сыяктуу да. Мен үй тазалоо деген ушундай сыяктуу болдум да. Мен ушул учурду кандай десем, кичине өтүп кеткеним, менде байкем бар да. Биз кичинекей карындашыбыз экөөбүз кичинекей болчук. Анан байкем үйдү тазалап, тамак жасап бүт эметчи да. Анан ата-энелер жумушка кетип кайра келчү да. Анан кийин ушинтип баратып, өсүп баратып, карындашым өсүп калып Карындашым өсүп калып, анан ага өтүп кетти да, кичине эме жумуштардын баары. Ошентип мен орто жолдо калып калдым. Же тигини да кылбайм, тамак жасабайм, анан тигинисин да кылбай калып, ушинтип калып калгам да. Анан бирок бир жолу эсимде бар, үйдү тазалап, тамак жасап койсом, баары таң калып, сен да кыла аласыңбы дегендечи. Ай дедиби? Ооба деди. Бирок негизи үйдүн тазалыгы өтө мындай, кандай, өзүң жашап жаткан жериң, тамак ичкен жериң таза болбосо ким жашалат? Албетте мен деле тазалыкты жакшы көрөм, канчалык деле тазалабасам, бирок ар бир адам тазалыкты жакшы көрөт болуш керек. Негизи ар кандай адамдар болушу мүмкүн, бирок үйдүн тазалыгы эме айтат эмес беле, коноктор келет тазалагыла деп турган, шкафтын артынан бери боюнча шаңды сүрткүлө деп айтчу эмес беле. Эми коноктор келип көрмөк беле, бул эме себеп анда эмес. Конок көрбөйбү, себеп бул сезимден го дейм, үй таза болушу керек. Үй бул мындай жагымдуу жер, таза деген сөз. Кээ бирлер үчүн ыйык жер деп айтылат, Жана хаоста баягы оюнчугу чачылып, кир үйдө чоңоюп калган балдардан эгерде ошондой көнүп калсачы, кийин ал өмүрү менен мындай көп нерсени иреттей албай калат экен. Илимий изилденген нерсе бул психологиялык жактан. Элестетип көр, эгерде бизге ушунчалык
мааниге ээ болсо, тазалыкчы сен баланын келечегине чейин таасир эте тургандай, анда ойлонуш керек экен. Анан бизде көбүнчө баягы сен айткандай бир айда бир жинап койгон адат бар го, бирок жакшы болуш үчүн, бизге жеңил болуш үчүн күнүгө бир нерседен жинап коюп турууну сунушташат да. Бир күнү мисалы шкафыңды жинап койдуң, эртең идиш жыйган шкафты жинап койдуң, бүрсү күнү ванныйды жинап койдуң, дагы бир күнү залды жинап койдуң. Ушинтип жинап койсоң дайыма, анан бул жакшы экен. Анан иреттүүлүктү канча аракет кылсам деле кыла албайм деп айтышат го. Бул үчүн өзүңдү тарбиялап башташ керек экен. Кантип дебейсиңби? Мисалы жөнөкөй эле могул кружка, менин жанымда кружка турат. Ушуну суу ичкенден кийин дароо эле алып барып жууп туруп ордуна коюп кой дейт. Могул турган кагазды, мисалы бул Айгүл эженин колу экен, дароо эле алып барып таштандыга салып кой. Ошондо могулдун үстүндө өзү эле иреттүүлүк пайда болуп калат. Чынында. Анан мисалы кийимиңди чечтиңби, кир болсо дароо эле алып барып сал, таза болсо дароо илип кой. Бул ушу майда нерселер бизде иреттүүлүккө үйрөтөт экен да. Иреттүү адамда бул порядочность бар, бул өзүнөн өзү эле порядочность бар. Ал адамда тазалыкта, тыкандыкта бар, баары бар да. Демек сен сыйга татыктуу болосуң. Негизи ошону эстеп кеттим. Үйдү тазалап, жыйнап, бүт баарын ордуна коюп, чаңын сүртүп койгондон кийин анан бир нече убакыт, күн ошол тазалыкты бузгуң келбейт да. Өзүң эле кийимиңди келдиң, чечиндиң. Өзгөчө өзүң жыйнагандан кийин. Өзгөчө өзүң жыйнагандан кийин. Носкиңди алып салып койдуң, кийимиңди бүктөп, акырындап вешалкага илип же ошондой киргизип ордуна коюп коесуң да. Анан бир кичинеден башталыш мүмкүн да. Бир нерсени ырыттың, алба койдуң, эртең алам, тиги алам, анан анын үстүнө дагы бир нерсе кетти. Ошентип туруп анан жыйнайм да деп туруп калат. Ошондуктан чынында бул бизди кичинекей нерсе тартипке үйрөтөт го дейм. Негизи дисциплина боюнча кичинекей балдарды ушундай сунуштайт экен да, психологдор же ата энелер кээ бирөө айтат, эң биринчи өзүн оюнчуктарын жыйнаганды үйрөтүп коюш керек экен. Анан кийин кичинекей балдарга үйрөтүш керек дейт да, чынында. Канча убактыбыз бар? Дагы убактыбыз бар, сүйлөсөк болот. Жакшы. Негизи жана самодисциплина деген түшүнүк бар го, өзүн өзү тарбиялоо деген, бул ошондон башталат экен да. Эгерде адам ошол материалда укканда аябай кубандым элем, мен тим эле өзүмдү өзүм кубаттапчы. Эгер адам жөнөкөй эле өзүнүн тазалыгына көңүл бура албаса дейт. Эгерде адам жөнөкөй эле ичкен кружкасын ордуна салып, кийген кийимин ордуна илип кое албаса, анда ал кантип жашоодо ийгиликке жетишет дейт да. Тагыраак айтканда, дисциплина ошол жөнөкөй эле үйдөн башталат дейт. Могу жакта мисалы ашканадан келген тарелка турат, ким алып келгенин билбейм, бирок мындай карасаң хаос, быты-чыты. Бул биздин оюбузду топтоп алып, жакшынакай кылып сүйлөшкөнгө да жол тугулат да. Эгерде адам өзүнүн дисциплинаны тарбиялагысы келсе, анда ушул көрүнбөгөн майда нерселерден башташ керек экен да. Мисалы, күнүгө мен 2-чү күнү душка түшөм, 4-чү күнү душка түшөм деп мисалы да. 3-чү күндөрү бул иштерди кылам. 1-чү күнү болсо бул иш меники деп өзүнүн графигин, өзүнүн жасай турган иштерин бөлүштүрүп алса, анда ал адамда дисциплина бар дейт. Эме бар го, жанагы кыргыздарда бизде бар го. Выходной келгенде бизге эмне болот? Эс албайбыз, эмне кылабыз? Тытынмай да, жыйнамай, кырынмай. Кар күрөмөй болот азыр. Бирок жаз келгенден кийин чөптү, тигин баарын жыйнап, бүт ордуна келтирмей, ушунун баары выходной болот. Анан выходнойдо эс алдыңбы, эс албадыңбы? Эч кандай болот. Чынында ошол кичинекей кадамдардан баштасак, көп нерсе чечилет. Ушуга ылайыктуу бир жакшы сөз айтты эле. Чоң кандай проблема жөнүндө эметип сүйлөгөндө, бирок ал ушуга окшош сунуш берген да. Чоң тоону көрүп турасың дейт, Тоону жылдырыш мүмкүнбү? Жок, жылдыра албайсың. Бирок жылдырыш үчүн эмне кыл дейт? Акырындан тоонун алдынан чукулап каза башта дейт. Таштардан алып баштап, акырындан ушинтип атып, бир эметип атып, тоону жылдырып койсуң, жок кылып койсуң дейт. Ошондой эле акырындан кадамдан баштасак, өзүбүз өзүбүздү дисциплинага үйрөтүп, жана айтмакчы, үй да таза болот. Үйүңүздүн таза болушун каалайсызбы? Үйдө тазалык жагабы? Ылдый жакка комментарий кылып жазып койгула. Анан негизи эле мен таза адамдарданмын ой дегендер болсо, ылдый жакка жазып койгула. Биз сиздер менен коштошобуз. Кийин да угушабыз, биз менен байланышта болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.